Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн мектептердеги акча жыйноо проблемасы туурасында сөз кылабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлжигит Сооронкулов жана Балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери Закия Окинаева. Саламатсыздарбы? Биздин студияга куш келипсиздер. Мына бардык ата-эне азыр жаңы окуу жылын бир чети кубануу менен, бир чети сарсанаа болуп күтүп жатат. Кубанганы бул балдарын 1-класска алып барат. Ал эми сарсанаа болгону окуу башталар менен класстык фонд, пол жуугучка акча төлөш керек, күзөтчүгө акча чогултуш керек деген нерселер башталат да. Анан айрыкча үй бүлөлүк бюджети чакан, көп балалуу үй бүлөлөргө кыйын болот бул учурда. Анан Азаттыкка бир катар ата-энелер кайрылып, ошол мектептеги акча жыйнамайды көтөрө албай калышканын айтып даттанышкан эле. Ошолордун айткандарын угуп алып, анан талкуубузду улантсак. Мен эки кызымды мектепке берейин дегем. Ал мектепке берейин десем, ошо 8 миң сурап атат. Ал акчаны бербей койсо, мугалимдер дагы неме кылат экен, акча берген жоксуң деп ал кызга такыр көңүл бөлбөй коет экен. Эки баламды чуркап жүрүп киргизген мектептергечи. Анан фондко 50 сомдон 3 балама 150 сом айына. СБшнике 20 сомдон, уборсага дагы 30 сомдон ушундай деп ошентип эки балам акча жоктуктан азыр окубай калды экөөсү. Бир уулум окуйт мектепте. Мектепке барып араң киргизгенбиз ошону. Фондко 50 сомдон беребиз. Анан охранага 400 ошондой 400 ошондой беребиз. Анан ремонтко беребиз. Эми акчаны бербей койсок, апаңды айтып ке деп тилкат менен үйгө балдарды жөнөтөт да. Сумкасын алып калат. Ушу 31 мектепке. Анан тестине дагы ушу жакшы эле өткөзүп аткан, жакшы эле башка балдарга караганда жазганы, тартканы баардыгы жакшы, эсептегени деле. Эчтеке жаза албай калган балдарды өткөздү дагы, анан бир-эки ата-эне ушинтип сүйлөп атыптыр. Мен 10 миң бердим, 10 миң алып келе кал батыраак. Бол кетип калат экен, андай мындай деп атыптыр. Мен барып сүйлөшөйүн десем, менден оолактап качышып жакындабай койду. Анан такыр эле мынтип өтүп жазыптыр го, мыналарды окуптур го. Эмнеге жазбагандар деле өтүп атат десем, кое туруңуз деп такыр мени сүйлөтпөй койду. Ошентип ушу карасам берки ата-энелерге караганда ушу 10 миң дегендей берген да. Анан же акча бер дебейт, же башка дебейт, бизди такыр жолотпой койду да, ушу 31 мектеп. 1-класска бир 10 чакты баланы апардык эле Демирбек топтун аялдары. Ар кандай шылтоо менен акча төлөш керек баары бир. Бул гимназия мектеби болгон, гимназия болгон мектеп деп. Мына бардыгыбыз эле көргөндөй, азыркы сүйлөгөн ата-энелер, аялдар ачык айткандан коркушат экен да. Анан эгерде жүзүбүздү көрсөтпөй чакырсаңыздар, анда чыгып берели деп ошондо гана макул болушту. Анан мына алгачкы суроомду экөөңүздөргө тең узатсам да, эмне себептен ата-энелер, коомчулук ушундай жаңга баткан проблеманы мындай ачык айткандан коркушат да? Мисалы ашканага отуруп алып, же болбосо бир бурчта экиден чогулуп алып наалайбыз. Негизинен айтсаңыз, бул акча жыйноо системасын бир терең талкуулаш керек деп эсептейсизби сизге, Гүлжигит мырза? Чынында эле көп жылдан бери бул көйгөй жашап келе атат. Айрыкча мына Бишкек, борбор шаарыбыз менен Ош шаарына мына маселелер абдан канча жылдан бери бардыгы айтып келатышат да, бардыгыбыз эле айтып келатабыз, бирок проблема бир көмүскөдө калып жатат да. Эми проблеманы мезгил менен чыгарып атабыз. Мына жогорку кеңештин депутаттары менен деле жана комитетте деле талкуулап атабыз. Анан мектептерге текшерүүчүлөрдү жөнөтүп атабыз. Бирок ар жерге барган деле мектеп мугалимдери, директорлору мындай сыртта калып эле бул чечим ата-энелер комитетинин чечими, анан кийин жана попечительский совет деп коебуз, ошонун чечими болуп чыгып калат да. Чындыгында абдан тоскоолдук кылып атат окугангач. Мен азыр санап отурсам, азыр санайын десем абдан көп. Ошон үчүн мына бул ата-энелер эле айтып кетти, кандай көрүнүш бар, муну ар бир үй бүлө билет болуш керек. Мен ойлоп атам, ушу системаны өзгөртүш керек го деген оюм бар да. Себеби кайталанып эле келатат. Биз дагы сизде болгон эле барып текшерүүдө ушундай түшүндүрмөлөрдү угуп атабыз деп атасыңар. Бизде ошо мектептер менен бар кызматташабыз. Кызматташкан учурда чын эле бул ата-энелер комитетинин чечими деп коет. Мен ойлоп атам, ушу чечими деп койгонго эле токтоп калып, проблема чечилбей эле жүрө бериш, бул биздин балдарыбыздын билим деңгээлин, билим сапатын көтөрүүгө
жардам береби же тескерисинче абдан чоң тоскоолдук кылабы, мен ойлонуп атам да. Гүлжигит мырза, мына бизге кайрылган аялдар азыр өзүңүз көргөндөй эле коркуп атышпайбы? Эгерде биздин бетибизди бирөөлөр жарым таанып калса, кийин мисалы балдарыбызды басмырлашат деп коркуп атышат да. Эгерде чын эле ошондой болсо, сизге ушул жагдайлар белгилүү, анда мындай бирөөнүн укугу, бир баланын болуп туруп укугу бузулсун дейли, анын кантип укугун бир мыйзамдуу чаралар менен коргосо болот? Эми мындай мыйзам жок. Эми мындай ал мугалимдерди четтеткенге аракет кылып атабыз. Анан азыркы жанагы айтып аткан 8.000 сом, анан 10.000 сом деген ал чет эле. Бирок ошентсе дагы бир ачык күрөшүү жолу жок турбайбы анда азыр? Азыр анда ата-энелер алсыз эле турбайбы? Азыр жок. Менин оюмча бир убактарда биз жанагы ата-энелерден ремонтко деп бир 160 сом, 100 сомдон чогултуп алчык да. Менин оюмча ушу мамлекет, ушу жагын өкмөт ушуну мойнуна алып чечим чыгарыш керек. Ар бир ата-энеден жанагындай бир ремонтко болобу, жанагындай техничкаларга, тряпка, боорго деген акчадан бир 100 сом болобу, 105 сом болобу, жанагындай жылына бир жолу ата-энелерден кичине жардам кылбаса чынында эле мамлекетке абдан кыйын болуп атат. Биз ушул жерде абдан жакшыраак ойлонушубуз керек окшойт. Себеби чогултуу деген нерсени мугалимдер же ошол жерде попечительский советтеги адамдар түшүнүшпөй баардыгынан эле чогулта берет го деген ойдо. Кээ бирлери даже тамакка акча таба албай аткандар көп. Мына бизде 72 бала кабыл алынган биздин программагачы. Ошондо ошол именно тамакка акча таба албай квартирада жашап жүргөн жарандарыбыз да анын балдары анан кантип барат? Бул жерде абдан анализ кылып, кайсы балага мен буга макулмун, чогултуш керек да. Бирок кантип чогултуш керек? Жакшы механизмдерди ойлоп таппасак, жанакынтип ата-энелердин баардыгы балдары мектепке барбай калат. Муну баарыбыз түшүнүп жатабыз. Заке, мына кичине конкреттүүрөөк сүйлөшсөк да, мына азыр негизи эле балдарды 1-класска берүү, анан башка мектептерге которуу аябай түшүктүү жаратат турбайбы? Анан айтып дагы, айтпай дагы тымызын акча сурагандары бул жашыруун сыр деле эмес деп Гүлжигит мырза өзү эле белгилеп атат. Болтур статусу бар мектептерди тим эле коелу. Азыр жөнөкөй эле мектептер дагы акча алып жатат деп ата-энелер айтып атышат да. Ушул нерсе жөндүүбү? Сиздер чын эле өзүңүздөрдүн мисалыңыздарда, практикаңыздарда болгонбу? Жөнөкөй мектеп акча алып аткан? Азыркы учурда да болуп жатат да. Мисалы азыр эле мага телефон чалды, 1000 сом сурап подготовкага даярдатыптыр. Андан тышкары болду дагы акча бериш керек, же болбосо кандайдыр бир себептерди таап дейт, мен башка мектепке барууга туура келди. 57 мектепке барыптыр да. 57 мектепке барса 2000 сом алып келесиң деди. Ал мен 2000 сом эмес, азыр балама тамак таба албай жаткан учурум депчи. Мындай сизге белгилүү да ушул жагдайлар азыр? Булар бардыгы белгилүү. Булардын бардыгы белгилүү. Анан ата-энелерге кайрылып бир айтып коюшум керек. Бир топ жылдан бери мына министрлик тарабынан, өкмөт тарабынан балдарды мектепке даярдоо 100 сааттык мектепке чейин мына июлдун аягында, августта 100 саат менен балдарды даярдачу элек. Быйылкы жылы болсо ошо 100 саат менен бирге дагы 240 сааттык 4 айлык даярдоолорун уюштурганбыз. Анын бардыгы бекер, мамлекет тарабынан төлөнөт. Мектептер ал үчүн акча сурап, анан балдарыңарды даярдайбыз деген маселе берде болбош керек. Бирок ошентсе дагы ар бир ата-эне мисалы баласына сапаттуу, мыкты билим бергиси келет, жакшы жерде окуткусу келет. Мейли акчасы бар кишилер ошол акчалуу жерге барып окута берсин. Азыр баягы ата-энелерге тандоо мындай кенен берилген да. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда ар бир бала акысыз билим алууга укугу бар. Бирок ошол эле учурда дагы белгилей кетким келет. Мисалы үчүн жөнөкөй мектептер кандайдыр бир деңгээлде лицей, гимназияга айланып, ошо менен кошо акча төлөмдөрү өсүп жаткандагы көйгөйлөр айтылып жатат да. Ошол жөнөкөй мектеп, гимназия, лицейге айланыш үчүн сиздерге кайрылып анан бир талаптары барбы? Ага чоң талаптары бар. Ал бир топ жылдан бери мындай жакшы ийгиликтерге жетишкен мектептер, анан мугалим мындай жакшы мугалимдери бар. Анан айрыкча бизде жанагы инспекциябыз бар, министрлик алдында, ошодон лицензия алып окутканга. Бирок бир айтып коюшум керек, жанагы ошо лицей программасы берки жалпы программадан өйдөрөөк болгон жагы гана ата-энелерде мындай талап кылса болот. Муногу жалпы программа мамлекет тарабынан бул бекер, а муногу сабактарды биз кошумча берип атабыз. Жанагындай танцы деген болот экен лицейде, жанагындай башка бир риторика деген маселелерин көтөрүшүп ошентип койгондо, ошол жагын гана ата-энелер менен сүйлөшүп, жана гимназия, лицейлерде ошо гана бөлүгүн мындай маселе койсо болот. Сиздердин ошо лицей, гимназия боюнча талаптар ошол толук кандуу аткарылып жатабы, же бул акчанын аркасынан түшүнүн эле жолу болуп калат? Ошондой көбүнчө ошондой эле болуп атат.